кайыптагы көзгө көрүнбөгөн оорулардын катарында көптөгөн оорулар бар. Алардын белгилери дагы ошондой эле алардын ошондой оор менен ооруган адамдардын дагы өзгөчө бир белгилери бар. Ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн, бирок ошол адамдын акыбалына кирүү өтө оор. Ооруп аткан адамдын акыбалына кириш оор. Мисалы алса, кээ бир адамдар өзүнө өзү батпай, сыгылып, бир жерге тура албай, жан дүйнөсү баягымда айтканда бир талкаланып бараткан адамдай болуп турат. Анын түшүндүрүш ал үчүн да оор, ошондой эле угуп аткан адамга да оор болот, эгерде ошол нерсеге ишенбесе. Мисалы, бир адам руханий оору бар, жөзө көзгө көрүнбөгөн оорулар бар десе, ишенбесе ушул нерсеге, ал ошондой оору менен ооруп аткан адамда түшүнүшү оор болуп эсептелет. Кандай десек, мисалы, бир адам бир сыйхырга, же болбосо бир сыйкыр деген жанагындай кара дубага туш болгон болсо, ошол кара дубанын кесепети же болбосо анын зыяны анын жан дүйнөсүн кыйнап аткан болсо, биз ага мындай түшүнүшүбүз оор болушу мүмкүн. Кандай десе, ошол сыйкыр оорусунан кабылды. Мисалы, сыйкырланган адамдардын белгилери жөнүндө биз көп сабактарда айттык, бирок ошондо болсо дагы, мисалы, бир адам түштөн кийин эле бир ушул жеринде, төшүндө аны бир кысып турган нерсе пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле ушул төшүндө кысып аткан нерсе аны жанын жай алдырбай, бир жерге отургузбай, ошон бирге эле мисалы бир кандайдыр бир туура эмес бир иштерди кылганга үгүт кылышы мүмкүн. Ошол мезгилде мисалы ошол жанда турган жакшынакай аял менен түшкө чейин жакшы болуп эле, түштөн кийин эле ошол аялын жек көрүү, же болбосо аял болсо күйөөсүн жек көрүү. Ошон бирге эле кээ бирлер өзүнүн балдарын жек көрүү, кызын жек көрүү, же болбосо бир тагдырда ушулар эле жашоосун бузуп салгандай сезим. Ушул болбосо жашоосу жакшы эле болмок деген ой болуу. Ошон бирге эле ошол адамдын катуу бир ар кандай бир ойдун басышы, мындай ой басы. Мисалы кандай десек, жанакындай бир жашоодогу болуп аткан нерсенин баары эле, ушу кыйынчылыктын баары эле ошол адамдын үстүндө эле тургандай сезим. Ошол эле мезгилде мисалы алса, ал жашоосунда бир нерсеге жетишпей аткандай болушу, бир нерсеге жетишпей аткандай, бир нерсеге жетпей калчыдай болушу, же болбосо азыр эле өлүп калчыдай болуп, ошону бир нерсеге шашуусу. Ошол эле мезгилде ал адамдын шашкандыгы жөн эмес, балки мисалы түштөн кийин же бир аздан кийин ал адам өлүп калышындай бир коркунуч болуш, же болбосо үйүндөгү турган нерсе, акчасын, мүлкүн мисалы алса, же болбосо бир кандай айдап жүргөн унаасын, жашап аткан үйүн бирөө тартып алчудай болгон сезимдин болушу, бул адамда мындай бир кандай бир сыйкырдын өзгөчө бир жолу менен кылынган, же болбосо бир ошол адамга кара дубанын, же болбосо жанагындай бир кара күчтөрдүн кылган ишинин бир белгилеринен болот. Эми ошол мезгилде ал адам субханалла мындай туталанып турушу мүмкүн. Мен үчүн айтып атам, анткени себеп ошол силер ушундайга туш болгон болсо, ошондой адам сиздин жаныңызга келип калган болсо, ошону түшүнүп туруу керектиги жөнүндө сөз кылгым келип атат. Мисалга алса, сиздин аялыңыз же болбосо күйөөңүз же балаңыз ушул нерсеге туш болгон болсо, мисалга алса дейли, анын кылып аткан ишинде бир мындай неадекватный деп коебуз го, мындай бир акыл ченеминен чыгып кеткенчелик бир амалдарды кылышы мүмкүн экен ал. Акыл ченеминен чыгып, же болбосо мындай бир биз кылып аткан иштерден башкачараак болуш керек аныкычы. Башкачараак болушу мүмкүн. Ал мындай соотуруп эле жиндидей болушу мүмкүн. Же болбосо ушул мүмкүнчүлүгү бар. Биз алгаса диплому бар дейли, кызыл диплом менен бүткөн, мүмкүнчүлүктөрү бар, бардык жагы бар. Бирок эмнегедир ал жатышы мүмкүн, эч нерсе кыла албашы мүмкүн, башка эч нерсе кыла албайт. Мынекей ал кылганга эле мүмкүнчүлүгү бар, көрүп турасыз, анын күчү, кубаты баары бар. Сиздей эле тамак ичип атат, сиздей эле субханалла амалдарын кылып атат, сиздей эле субхан ажатканага барып атат, сиздей эле сүйлөп атат. Бирок мынекей ал адам ошол нерсени кыла албайт экен да.
Эмне үчүн десе, ошондогу болгон сыйхыр аны эмне кылып турат экен? Ошол нерсени кылдырбаганга аракет кылат. Албетте жалкоолук менен, жалкоолук дегенибиз баягында айтканда чыныгы жалкоолук бар го, жана жалкоолук менен субханалла бул сыйхырдын экөөнүн айырмасы асма менен жердей болот. Жоксо кара дубаланып калган адамдыкы асма менен жердей болот. Аллаху акбар. Эми карасак, ушул сыйхырдын, жоксо кара дубалардын көптөгөн белгилери бар экен. Мисалы алса, биз дайыма айтып атабыз го, мисалы алса сыйкырчы деле, жоксо сыйхырдын дагы түрү, мисалы бир 5 жылдан мурункудан башкачараак азыр. Мурун башкача болчу. Мисалы керек болсо, күн сайын башкача темп менен, башкача нерсе менен өсүп баратат экен. Азыр көптөгөн жаштардын баардыгы тең, көпчүлүк жаштардын, мен көпчүлүк дегеним бир авалки өтө катуу айтып ийбейм, бир 30% жаштар эмне экен, азыр ушундай бир оор менен ооруп атат. Кандай десе, мындай бир сыгылуу, жан дүйнөсү бир нерсе тепсеп салгандай болду. Ыйлагысынын келиши. Ошол эле мезгилде субханалла ушундай бир дайым такай баштын ооруп турушу, же болбосо ошол башында бир кандайдыр бир нерсенин жүргөндөй сезим болушу. Ошондой эле субханалла ошол нерсе аны көпчүлүгү мындай жана өлүмгө алып бара турган нерселерди мындай өлүмдү ойлоо, жанагындай бир өлүм жөнүндө көбүрөөк мындай пикир кылуу. Ошол эмеде аны опоң ойлоп койсо кандай нерсе десе, ал мисалы жанагындай кино көрсө деле жанагындай ужастарды көрүп башташы мүмкүн, кишилер союп аткандагысын, жанагындай бир нерселерди көргүсү келип эле, мисалы алса ушундай бирөөнү өлтүрүп салгысы келип эле, ушундай бир баягы оорго чалдыгып калды азырчы. Эми эмне үчүн мындай десек, албетте субханалла, ал жакшыны Алла билет, Алла кемчиликтен таза, субханал маликул куддус, акыйкатта Аллах, ал Алла Тааланын бир махлугу, шайтан сиз менен биздин жашообузду, же болсо бул дүйнөбүздүн ахиретибизди бузганга аракет кылып атат экен. Бул дүйнөбүздүн ахиретибизди бузганга аракет кылат. Эмне карасаңыздар, күнү өзгөрүп атат деген мушуреки, мисалы көчөгүнү бир адамдар топуракка, сууга, отко, андан кийинси баягында аба менен окуткан болсо, бүгүнкү күндө андан да көбүрөөк жолдорду таап атышат экен. Мынекен мурун адамдар жанагындай бир кичине көз ачтар келип, куклаларды топурак менен жасап, анан жолсу бир нерсе кылып, ошого сүрөт чаптаган болсо, азыр опоң эле экен. Көчөдүн толтура 50 сомдон 60 сомдон бир кукланы алып туруп эле, мисалы сени жанагындай бир өзүнүн инициалдарын жазып туруп, жана окуп туруп, ошо менен эле субханни алышы мүмкүн экен. Жанагындай ар кайсы жерге сайгылаш, ийне менен саюу, ошо мезгилде субхана бир жакчаны өрттөп коюу, мисалы бутун жок кылгысы келсе, бутун өрттөп туруп дуа кылып, эртесин карасаң, ошолордон буту шал болуп иштебей калышы. Ошо мезгилде субханалла, жанагындай бир карасаңыздар, кичинекей балдардан бери сахарный диабет болуп атат экен, кичинекей балат. Ойлосоң, негизинде сахарный диабет деген оору бул адамдын нерв почвасы, жоксо нервинин жок болундай катуу бир жабыркагандан болот ал. Жоксо бир катуу бир сарсанага жанагындай ачууланып, же болбосо кайгыргандан кийин ошондон пайда боло турган оор. Негизинде статистика боюнча бир 70 жаштагы мул болчу экен мурунку, бир 20 жыл мурун. Андан кийинкиси азыр болсо, мынекен бир 50 жаштан башталышы мүмкүн. Бирок азыркы мезгилде болсо, мынекен азыр кичинекей кыздардан бери, кичинекей баладан бери эмне болот экен? Ошо сахарный диабет деген оор менен оор. Эмне үчүн десе, именно ошол жана үй бүлөсүнө болгон таасир, ата энеси окутулган себебинен, ошол балдарда дагы ушул сыйхырдын себебинен балдарга чейин өтүп атат экен. Азыр мурун адамдар ошол кишинин өзүнө окуткан болсо, аалымдардын ортосунда да, же болсо ошол окутулган адамга гана таасир берет деп турса, азыр бир айтып калып, жок, азыр так ушундай адамдар мурун бир адамды жек көргөн болсо, бирөөнү окуткан болсо, азыр сен себептүү үй бүлөңдүн баарын жек көргөн болду, азыр үй бүлөсүнүн баарын окута турган болду. Же болсо бир эле үй бүлөдө эркек эмес, аял эмес, ошол жерде канча баласы болгон болсо, небере, чөбөрөсүнө чейин субханалла окутканга өтүп алышты азыр. Эми бул жөнүндө эмне үчүн айтып атабыз? Анткени себеп биз көпчүлүк убакыттарда азыр сыйкыр, же болсо кара дуба деген жөнүндө аябай көп тема болуп атат. Кайсы жерге барсаң ушундай окутуп салыптыр деген агырбасың. Же болсо кээ бирлер айтып атат, мисалы алса, биз көрдүк, ушулар барып туруп, көз ачыкка барып туруп, ошонун сүрөтүн читеп атканын көрдүк. Же ошол жерде ушуну окутуп атканын көрдүк, же үстүнө жанагындай бир эмени куюп аткан, воскту куюп атканын көрдүк. Же болсо ийне сайылып турган сүрөттөрдү көрдүк деген адамдар бизге аябай көп келип атат. Могул жерде моунду көрдүк, бул жерде муну көрдүк, бул жерде моуну көрдүк деп. Мен өзүм кошунамды көрдүм, досумду көрдүм, аялымды көрдүм дегендер аябай көп. Дегеним бул эмне үчүн дегенде, биздин адамдардын кайдыгерлигинин себебинен болуп атат.
же болбосо адамдар күнөө эмне экенин билип туруп деле кылып атат экен. Күнөө экенин билип туруп ушул нерсени кылып атышат экен. Биз сиздерге айта турган нерсе ушул эки, эгерде кимде ким ушундай менен алектенип аткан болсо, анын имандан чыкканын кабары бар. Ал адамдар имандан чыгып калган болот. Ким көз ачыкка барган болсо, аныкын туура деген болсо, ошон менен ошондун бир мындай жанагындай услугаларын колдонгон болсо, алар адашкандардын катарында жана имандан чыккан же мусулман эмес болуп эсептелет. Эми алар менен алака түзүү керекпи же түзбөш керекпи дегенде, субханалла, биз керек болсо алардан алаканы үзгөнгө аракет кылыш керек дейбиз. Керек болсо сенде сыйкыр бар экен десек, ошол сыйкырды айтпай кое тур дейбиз. Менде сыйкыр бар экен деп айтпагыла дейбиз. Эмне үчүн дегенде, ким экенин билбейсиң азыр. Мисалы ким экенин билбейсиң. Биз түндө субханалла эмеден эме кылып атат. Төйети бир алыс жерден жөнөтүштү. Ушунчалык даражада эмнекен күйөөгө тийгенден кийин ошол аялда боюнда болуп калгандан кийин анын баягы жанында жүргөн бир шериктеринен же болсо ошо туугандардын бирөөсү көп жылдардан бери балалуу болгон эмес экен. Эмнекен эми караңыз кандай нерсе, ошол баягы балалуу болбогон аял, баягы боюнда болуп калган аялды эмне кылган, ошол замат окутканга аракет кылган. Же болсо ошону кармап да алышкан да, окутуп атканын, ошол эме кылып аткан. Бирок ушунча нерсе экен, ошол жерден үйдөн кетпештин айласында ошол үйдүн баарын, кайненесинде, кайнатасындагы, күйөөсүндагы, бир тууган, анын бир тууган баардыгын өзүнө каратканга аракет кылган. Же болсо эмне үчүн ошол үйдө балалуу болбосо дагы ошол жерде жашап калыштын айласын кылган экен. Караңыз кандай нерсе. Эми боюнда болуп калгандан кийин баягы адам аялды жаманаттап туруп эмне кылганга аракет кылган? Субханалла, эми тигин да окутканга аракет кылган жерден кармалып калат. Бирок ошондой болсо дагы баягы жаманаттап баардыгы бириктирди, баягы эмнекен аялды кетиришкен. Бул өзү доказан эле факт эме болгон сөйүн айтып атам да. Эгерде факт болсо айтпаш керек. Эми караңыздар. Бала төрөлгөндөн кийин, субханалла, бала азыр сүйлөбөйт экен. Бала сүйлөбөйт, баспайт. Ошол эмеде бала субханалла көзү да кулагы да начар болот. Бул эмненин белгиси десе, ошол балада дагы ошол сыйкырдын же кара дубанын белгиси ошол балага да влиять этти деген сөз. Адамдын көрө албастыгы, субханалла, адамдардын жанагындай бир мындай бир адамга болгон бир көрө албастыгы, жек көрүүсү эмнекен, адамдарды жанагындай кара сыйкырга алып келген аракет кылат. Кара сыйкыр менен көп убакыттарда мындай алектенип алган адамдардын бара турган жери ал белгилүү тозок. Бул дүйнөдө бир кандай бир эмеге бир цел боло турган максатына жетиши мүмкүн экен, бирок ошо кара сыйкыр менен алектенген адамдар бара турган жери тозоктон башка орун жок экенин билиш керек. Эң жаман жери, субханалла, ал биринчиден ал мусулман эмес. Ошондой менен алектенип жүргөн адам имандан заиф болгон, өтө бир алсыз деп да койсо, бирок ошондо да ошо бар ошо ишенген менен ал имандан да чыгып калган болот. Өлүм төшөгүндө жатканда анын өлүмү өтө катуу оорчулук менен болот. Өлүмү да чыгышы же керек болсо өлүшү дагы мунун кордук менен болот. Көрдүн ичинде да анын азабы болот, тозоктун бир чуңкуру. Ошону ахиретте эч бир сурагы жок тозокко ыргытыла тургандардын катарында кошулуп калат. Аллаху акбар. Эми караңыз. Bir adam kara sıyıkırga tuş bolgan bolsa, anın 3 negizgi emesi var, belgisi var. Oşol adam men bayada 11 belgini aytkamın, göz tiyünün em hazır bolsa, subhanallah, sıyıkırlanıp kalganın adamdın 3 negizgi belgileri jönde kabar aytabыз. Birincisi, daima tüştön giyin, jolsa asırdan giyin. Asır deyimizde күн мындай кандай майыл мындай пешим намазынан кийин асырга убакыт калганда, жолсо шам мезгил деп койсок да болот. Ошол мезгилден баштап ушундай бир денеде кысылуунун пайда болушу. Кандай десе, өзүн өзү кандай айтканда батпашы, кызылдын сөз эмес, авалки аба жетпегендей болушу деп айтсак да болот. Бирок ошол негизгиси өзүн өзү батпай баштайт.
же болсо ошол адам батпаган себебинен үйүнө отургусу келбеши мүмкүн, же болсо ошол жерде мындай бир нерсе менен алек болуп көбүнчөсү телефон менен чумду айтканда тамашалап айтып коет, мындай телефонду кармап отурат, бирок эчтеке деле көргөн жок да. Мынтип эле кетип лист айтып берет. Окубайт эчтеке делечи. Бир нерсе менен алек болуш керек болот ал адамдарчы. Ушул жерде кысылуунун пайда болушу. Экинчиси ал адамда белгисиз баш оорунун пайда болушу. Баш оорунун белгисиз тарабы. Дары ичесиң, кандай нерсе кыласың, мынекен басылбашы мүмкүн. Өтөнчө ушул кара куштан ушу жерге чейин бир нерсе басып тургандай, башыңда жоса давлениең түшүп кеткендей, жоса көтөрүлүп кеткендей. Негизи эле өзү ушу сыйкырланып калган адамдын көпчүлүктөрүндө, дубаланып калган адамдын көпчүлүгүндө ушул давлениянын түшүп кетиши, көтөрүлүп кетиши дайыма болуп турат. Скачок деп коебуз, мындай секирип түшүп тура берет. Ал адам өлбөйт бирок. Субханалла. 200-ге чыгып кетиши мүмкүн. Бирок бир карасаң, бир эмеди убактын чыгарсаң, ошол замат эмеге түшүп калат кайра. Бая 120-80 спортивный болуп калат. Билбейсиң кандай болуп кетерин. Кээ бирлердики ушундай ылдый түшүп кеткенде жүрөктүн согушу да жанагындай бир 40ка чейин түшүп калышы мүмкүн керек болсо. 40ка чейин жүрөгүнүн согушу 40ка чейин түшүп калышы мүмкүн. Белгиси болуп калат. Дегеним, ошол экинчи белгиси анын башынын дайым такай субханалла ооруп турушу. Бирок бул көз тийгенде да бир белгиси бар. Бирок көз тийгенде билесиздер, биз да айтканбыз, мынекен ушу көздүн чыгып кетиши оорушу, мына ушул жерден оорушу, мында бир чыкыйыңдын, ушундай бир баягы көзүңдүн тегерек жери оорушу, бул төбөңдүн ооруп турушу, ал эми сыйкырланганда болсо төбөң ушталып калгандай болуп, же болсо ушул жерине көк желкеңден бир тартып эле ушундай жана хандроз болгон адамдай болуп, же болсо мындай бир аба жетпей атканда оозуң кургай бериши мүмкүн. Дайыма субханалла. Үчүнчү белгиси мындай айтканда эмне каалаганын билбеши. Мисалы алса, ал адам эмне каалаганын билбей калат. Каалоо деген нерсе кандай десем, субханалла, мисалы аял эркекти, эркек аялды каалашы, бирок бул да сезим жоголот. Ошол мезгилде ачуу же таттуу кайсысын кааларын билбеши мүмкүн. Ошол мезгилде эмнени сүйлөрүн билбеши мүмкүн. Музыка угайын деши мүмкүн, музыканы кайсысын угайын деши мүмкүн эмес экен. Ошол мезгилде субхана сыртка чыгып деле аба тазабы, таза эмеспи, тоого чыксамбы же ойго чыксамбы деген ойдо субханалла, ал адамды айткан дайыма ыргылжың ойдо, же болсо эң бир орунда тура албаштык болуп эсептелет экен. Мына ушундай нерселер биздин сыйкырланып калганыбыздын белгиси болуп эсептелет. Ал адамда жиндин да белгиси болушу мүмкүн. Мисалы, субханалла, ал адам жанагындай бир жин менен болгон болсо, же ошонун ичине жанагындай жин шайтандын кирип кетиши, ошол сыйкырдын негизи менен дегенде да анын өзүнүн бир белгилери болот. Бирок ушуга эле байланыштуу. Эмне үчүн дегенде билишиңиз керек, биринчиден баягы түштөн кийин оорушун себеби ушул экен, анткени себеп шайтандын көпчүлүгү, жин шайтандын көпчүлүктөрү түштөн кийин адамга зыян алып келип баштайт. Бул бир. Экинчиси субханалла, баштын оорушунда дайыма төбөсүндө же болсо башында, баш мүчөсүндө мисалга алса жанагындай бир жин отурушу мүмкүн. Ал адамга жанагындай ар кандай ойлорду, пикирлер салышы мүмкүн. Үчүнчүсү жана айткан эмнени каалоонун билбестен ал адам удвоение личности дегендей жалгыз киши эмес, дайыма эки киши болуп турушу мүмкүн. Бирөө кулагында бир нерсеси ойлоп сүйлөп атканда болушу мүмкүн. Ой пикири субханалла бир орунда болбошу мүмкүн. Ушинтип отуруп адам эмнекен ар кандай ой пикирлерге салынып жанагындай бир кыйналуунун үстүнө болот экен. Бул сыйкырлар үстүртөн кылынган сыйкырлар. Ал эми жанагындай бир өтө катуу сыйкырланып же болсо катуу дубаланып кеткен адамдар болсо, эстен таануу, ошол мезгилде субханалла ким экенин тааныбай калыш, жана элирип качуу, ар кандай ойлорду кылыш, жанагындай өз оюна келген нерсени кылып баштоо, үй бүлөлүк бузулуу, иштерин талкаланышы, ден соолуктун бузулушу, психологиясынын бузулушу деген дагы көптөгөн субханалла нерселерге туш болот экен. Машалла, колдон келсе түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Бүгүнкү сабак ушундай. Билиңиздер, ушундай бир акыбалда болгон адамдар отурган болсо, биз жеткизгенге аракет кыла беришибиз керек экен. Субхану хамдик, ашхала анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллах разы болсун.